Кыргызстанда волейболдук энелер лигасы 2017 жылда түзүлгөн. Андан бери түштүк региондар арасында мелдеш жыл сайын өткөрүлүп келет. Шаардагы номер 6, 4 жана 2 орто мектептеринин базасында волейбол боюнча 50 жаштан жогорку айымдар арасында энелер лигасы өттү. Спорттук мелдеште Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев колдоп берген. Жалал-Абад, Баткен, Ош областынын 50ден жогорку 70ке чейинки аялдардын ортосунда волейбол боюнча лига өткөрүп келебиз. Ош областында өттү, Ош шаарында өттү, Апшыратада өттү, азыр мына Баткен областынын Кызылка шаарында өтүп жатат. Мен ойлойм, бул эң сонун иш-чара деп ойлойм. Үйдө олтургандан көрө аялдарды спортко чакырып, волейбол ойноого үндөп, ынтымакчылыкка үндөп, 3 областтын аялдары бири-бирини көргөндө достуктары бекемделип. Энелерди Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, Кызыл Кыя шаарынын мэрия Асылбек Маткалыков куттуктап, оюн катышуучуларына ийгиликтерди каалашты. Энелер лигасынын кезектеги мелдеши кызуу таймаш менен өттү. Жалпысынан Ош жана Баткен облустарынан 8 команда катышты. Оюндун жыйынтыгында башкы байге 1 орун Ош Конгресс команда, 2 орунга Алайкуу командасы ээ болсо, ал эми 3 орунга Төлөс айымдар командасы алып, шаардык дене тарбия жана спорт комитети уюштуруу иштерин колго алса. Ал эми президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн белектери менен жеңүүчүлөр сыйланышты.